Бейиш нуру. Элестетип көрүңүз. Чоң лабораториянын ичиндебиз. Лабораторияда ар түрдүү элементтер толтурулган жүздөгөн, балким миңдеген кольбалар бар. Биз карап көрүп, бул күнгө чейин бул жерде дарылардын жүздөгөн, миңдеген түрлөрү жасалганын байкадык. Ар бир дары жасалаарда бир кольбадагы элементтен 2 мг, экинчи бир кольбадагы элементтен 4 мг, ал эми үчүнчү кольбадан болсо 6 мг алынып жасалганын байкадык. Эгер миллиграмдар жарым миллиграмм эле көп же аз болуп калса, күтүлгөн дары чыкпай калат. Дары эмес, тескерисинче уу болуп калышы мүмкүн. Демек, аралашма элементтердин өлчөмүнө өтө кылдат көңүл буруу керек. Тагыраак айтканда, ар бир кошулманы көрсөтүлгөндөй өлчөмдө адилеттүү түрдө кошуубуз керек. Биз бул дарыларды карап, өтө күчтүү дарылардын элементтердин тилин түшүнгөн бир химик фармацевт даярдаганын түшүнөбүз. Ушул нерселерди түшүнгөн соң бизге, эгер бул кольбадагы элементтерди ушул бойдон эле коюп койсок, бул кольбалар өзүнөн өзү же болбосо шамал болуп жерге төгүлүп, жогорудагыдай бирөөнөн 2 мг, экинчисинен 4 мг, үчүнчүсүнөн болсо 6 мг агып келип, биригип, өзүнөн өзү эле бир дары пайда болуп калышы мүмкүн. Бул лабораториядагы дарылар ушинтип пайда болгон деп айтышса, биз бул сөзгө ишенебизби? Кайра күлүп, кайдагы жомокту айтпачы. Мен бул дарыны изилдедим. Өтө чоң тактык менен, усталык менен аралашманы аралаштырбасаң, дары эмес, уу чыгып калат. Бул дарылардын пайда болуусу үчүн күчтүү бир химик фармацевт болушу керек. Ушул бир эле дары сыяктуу дагы миңдеген дарылар бар. Булар бир нерсе болуп, өзүнөн өзү эле жогорку кылдаттыкта даяр болуп калышы мүмкүн эмес да. Бүткүл дүйнөнүн философтор келсе да, мени бул сандырак идеяга ишендире алышпайт деп айтабыз. Дал ошол чоң лаборатория сыяктуу болгон бул ааламга көз салып көрөлү. Бул дүйнөдө изилденип ат берилген эле 2 миллион, ал эми изилдениле элек дагы ат бериле элек 5 миллиондон 30 миллионго чейин жаныбарлардын түрлөрү бар. Ал эми 400 миңдей өсүмдүктүн түрлөрү бар. Булардын түзүлүшү жогорудагыдай жөнөкөй бир дары сыяктуу эмес. Тескерисинче, татаал болгон бир жаратыктар. Тоо таш, суу, жана анын ичиндегилерди, атмосфераны, жана башка ушул сыяктуу жаратыктардын структурасын болсо айтпай эле кое туралы. Ар бир жаратык өтө даанышмандык менен, чеберчилик менен, тактык менен жаратылган. Жогорудагы бир дарынын өзүнөн өзү болуп калганына ишенүү кыйын болуп турган кезде, бул татаал системага, структурага ээ болгон жаратыктар кантип өзүнөн өзү, кокустан жаралып калышы мүмкүн? Кантип бул эбегейсиз улуу система өтө эле жөнөкөй нерселердин таасири астында пайда болуп калышы мүмкүн? Мисалы, сиз өтө чеберчилик менен жаратылган жаратыксыз. Денеңиздеги ар бир мүчөңүз өзүнчө бир чоң илим. Дерматология, офтальматология, нейрология, психология, кыскасы айта берсең, бир эле адамдын артынан өтө көп логиялар пайда болот. Бир эле көздү толук изилдеп бүтө алышпай жатат илимпоздор. Изилденүүсү эле өтө оор болгон бир система, структура кантип өзүнөн өзү болуп калуусу мүмкүн? Бул кайталангыс улуу чыгармалардын албетте бир чексиз чебер болгон, чексиз күч кудурет ээси болгон, жаратуучусу, устасы бар албетте. Ал Аллах. Изилдеп тактаган адам албетте муну көрөт. Ар бир илим чынында Аллахты таанытат. Физик жалган айтып коюусу мүмкүн, бирок физика жалган айтпайт. Химик алдап коюусу мүмкүн, бирок химия жалган айтпайт. Изилдеп чыксаң, илимдердин баары бир чексиз кудурет ээси бар болгондугун айтып салат. Болгону жан дүйнөнүн азыгын алып анан изилдешибиз керек. Можиза же керемет десе эле заматта оюбузга Аллах деген жазуусу бар помидор же болбосо Аллах деп кыйкырып койгон короз келет. Ооба, булар можиза. Бирок мындан да чоң можиза ошол помидордун өзү, же болбосо ошол короз өзү болуп жатпайбы? Помидорду жараткан Аллах эмне үчүн өзүнүн атын жазып кое албасын? Ааламда можиза болбогон эмне бар деги? Акыл калчап карап көрө турган болсок, бизди курчаган жаратыктардын баары эле улуу бир можиза. Чынында кызыктай абалдабыз. Бул можизалар тууралуу кийинки чыгарылыштарда токтолобуз буюрса. Азыр болсо Курандын бир керемет аяты менен баяндамабызды бүтүрөлү.
Рад сүрөсүнүн 3-аятында Аллах мындай дейт: Ал жерди жайып төшөгөн, анын үстүнө тоолорду кадап, дарыяларды жасаган. Ар бир мөмө жемишти ал жуп кылып жараткан. Күндүздү түн менен жапкан. Акыйкатта мында акыл жүгүрткөн адамдар үчүн белгилер бар. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.